Урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү сахабаларга силердин эшигиңердин алдында ушинтип бир агын суу болуп, ошого күндө 5 мал жуунуп турсаңар, денеңерде кир калабы дегенде, я Расулаллах, кир калбайт дешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөзүн улап, ошо сыяктуу күнүнө 5 мал намаз окусаңар, ушундай күнөөлөрүңөрдү жууп жок кылып турат дейт. Урматтуу мусулмандар, урматтуу Алланын пенделери, бардыгыбыз күнөө кылат экенбиз. Күнөөнү жууп туруш үчүн күндө 5 мал намаздарыбызга бекем бололу. Умар радыйаллаху анхуну ушу бир бут парас келип баамдат намазда сайып кеткенде, өзүнөн кетип, Умар радыйаллаху анхуну адамдар бир жерге алып барып көтөрүп койгондо өзүнө келе албай атты. Бир топ учурда бир көздөрү ачылып, тилдери сүйлөөгө келип, ушинтип өзүнө келген учурда эң биринчи сөзү асалланнас, адамдар намаз окуп алдыбы деген. Ошол учурларда адамдар таң калды, Умар, ушунча кан кетип атат, ушуну сурайсыңбы дегенде, кимдин намазы жок болсо, анын исламдан насиби да жок болуп калат дейт. Урматтуу бир туугандар, улуулардын сөздөрүнө көп көңүл буралы, намаздарыбызга бекем бололу, намаздарыбызга ушу нафсилерибизге каршы чыгып, нафсибиз окуа деп бизди жалкоолонтуп, башка нерселерди кызыктуу көрсөтөт. Бирок ошого каршы чыгып, намазга болгон сүйүүнү Алладан сурайлы. Намазыбыз Кудайым буйурса, дүнүйө ахиретте жамандыктардан шафаатчы, куткаруучу болуп жаныбызда жүрсүн. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.